Клара Сооронкулованы суракка чакырды. Ички иштер министрлиги реформа саясий партиясы лидери Клара Сооронкулованы суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирип 23-июнда ИИМдин тергөө кызматына бара турганын айтты. Ага ылайык Сооронкулова сурак октябрь окуяларына байланыштуу болушу ыктымал деп болжолойт. 5-6 октябрдагы окуялардын бардыгына катышып жүрдүм. Менин божомолум боюнча октябрь окуялары тууралуу сурайт. 6 октябрда сурай турган болсо Достук мейманканасында депутаттарды жетелеп келип Садыр Жапаровду премьер-министр шайлаганын айтам. Менин баамымда 6 октябрда мамлекеттик төңкөрүш орун алган. 5 октябрда көчөгө чыккандар шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Аны пайдаланган айрым күчтөр 6 октябрда мамлекеттик төңкөрүш кылып, бийликке келишти дейт. ИИМ буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Булак, Азаттык. Бишкекте жаңы автобустар линияга чыгышты. 1-июлга чейин жүргүнчүлөрдү бекер ташыйт. 22-июнда Бишкекте 50 жаңы автобус линияга чыкты. Автобустарды алгачкы ирет эл ташууга борбордун мэринин милдетин аткаруучу Кудайбергенов Бактыбек Жапарович жөнөттү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Автобустардын узундугу 6,9 метр, 2 эшиги бар. Жүргүнчүлөрдүн сыйымдуулугу 38 адам, 16 орундуу. Бишкек шаардык мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгы жаңы автобустардын каттам схемаларын иштеп чыкты. Булак, Кадам Медиа. Сөөктү токойго ыргытып жиберген кеминде 16 жаштагы окуучу кыз муунтуп өлтүрүлдү. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Кемин районунда 16 жаштагы мектеп окуучусу киши колдуу болгонун билдирди. Шектүү катары 42 жаштагы киши кармалды. 21-июнда саат 17:15 чамасында милицияга токойдо зордук зомбулук колдонуу менен каза тапкан кыздын сөөгү жатканы туурасында маалымат келип түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барып аталган факты адам өлтүрүү беренеси менен катталган. Болжол менен саат 6:30 жергиликтүү тургун кайрылып, кызы дайынсыз болуп жатканын кабарлаган. Ал кызы 21-июнда эртең менен үйдөн чыккан боюнча кайтып келбегенин айткан. Кийинчерээк жоголгон окуучу киши колдуу болгону аныкталган. Маркумдун апасы милицияга кызы мектепке саат 9:30 чамасында аттестатын алып келүү үчүн кеткенин, бирок 11:00 кошунанын телефонунан кайра чалып, сугат иштеринен соң үйгө барарын кабарлаган, бирок ал кайтып келген эмес. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жана Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери шектүү катары мурда бейбаштык жана алдамчылык боюнча соттолгон 42 жаштагы кишини кармашты. Тергөөнүн версиясы боюнча кыз чындап эле кошунасынын телефонунан апасына чалган. Бирок андан кийин кишиден акча сураганда ал кызды кармалап, ага ырдык көрсөтө баштаган. Бул учурда окуучу кыйкырып жиберген. Шектүү болсо коркуп кетип, аны муунтуп салган. Андан кийин кошунасынын унаасын сурап туруп, сөөктү токойго ыргытып жиберген. Булак, Клооп, KG.